Борбор каланын кеңейиши менен электр энергиясына болгон талап күн санап өсүп келүүдө. Мындан улам Бишкек шаарында жаңы 2 көмөк чордон ачылды. Элибизге кызмат кылсын, Кудай буйрса. Эми мындайча айтканда ишке киргизгенге уруксат беребиз. Бул ынтымак жогорку чыңалуудагы көмөк чордону Орто Сай айылында жайгашкан. Ал бул айылды жана жакын жайгашкан жаңы конуштарды электр энергиясы менен камсыз кылат. Эки подстанция планыбызда бар эле бул. Ошол Орто Сай айылы боюнча бул ынтымак подстанциясы, экинчиси мына Акула подстанциясынын иш пландары боюнча быйыл жыйынтыкта уже ачылышында аз эмне турабыз азыр. Жаныбызда эле чоң үйлөр курулуп атат, чоңоюп атат эми. Бүгүнкү күндөгү электр энергия керек. Ал эми Аккула көмөк чордону болсо эски ат майданында жайгашкан, Жал ипподром районунда жайгашкан керектөөчүлөрдү жана жаңы курулуп жаткан мамлекеттик ипотекалык компаниянын турак жайларына электр энергиясын үзгүлтүксүз бере алат. Бул көмөк чордонун азыр кубаттуулугу 16 мегаватт. 16 мегаватт ушул районду полный камсыз кылат электроэнергия менен. Биз өз күчүбүз менен салдык, бияктан министрликтен тапшырмасы менен. Бүгүнкү күнү жаңы турак жайлар, завод, фабрикалар тездик менен курулууда. Ал эми энергетиктер үзгүлтүксүздүккө алып келбеш үчүн күнү-түнү иш алып барышат. Жаңы ачылган көмөк чордондордун аянты кенен кийинки жылы дагы жаңы трансформаторлорду кошуу пландалууда. 23-жыл, 24-жылга салыштырсак 441 мегаваттка кубаттуулук көбөйүп тур да. Бул деген бүгүнкү күндө ТЭЦ Бишкек 450-460 мегаватт берип атса, ошол бир ТЭЦтин кубаттуулугун мына биз 2 жылда жеткириптирбиз. Бул эмнени айтат? Бул Кыргыз мамлекетинде экономиканын өсүшү. Экономиканын өсүшүнө биринчи очередь өзүңөр билесиңер, энергетика, электроэнергия керек. Жаңы көмөк чордондору заманбап жабдыктар менен камсыздалган, анда кубаттуулукту көтөрүмдүү трансформаторлор орнотулган. Эске салсак, Бишкек шаарынын мэриясы бул жер тилкелерин бекер берген. Тилегет Элиф, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.